2 жылдан бери Ош облусундагы базарлар дүйшөмбү күнү санитардык ден катары жабылып, бул күндө базар ичинде дезинфекциялоо жана санитардык тазалоо иштери жүргүзүлсүн деген буйрук чыккан, бирок акыркы 1 жылдан бери буйрук такыр аткарылбайт. Мындан улам айрым соодагерлер кадимкидей эле соода кылууга өтүп алышкан. 2 жылдан бери ар аптанын дүйшөмбү күнү Ошто базарлар иштебейт. Мында базарлар дезинфекцияланып, санитардык тазалоо иштери жүрүшү керек. Бул күн башаламандыкты ирээтке келтирип, жолдорунун тамтыгы чыккан, үстүнөн тамчы өткөн борбордук базарды оңдоп түзөп алууга ыңгайлуу. Анткени менен базарда санитардык күн деген аты гана болбосо эч кандай иштер аткарылбайт дешет. Акыркы жолу мындан 1 ай мурун болду, билбейм, эсимде жок. Санитарный ден ушундай болобу, кимдер келип тазалайт да, мисалы үчүн дем алыш күнгө жараша? Биз өзүбүз шыпырабыз аларда. Кечкурун. Күнүгө кечкурун да эми. Күнүгө кечкурун. Андан кийин азыр күн суук болбосо күндү эртең менен аларга суу чачылат. Башка иш болбойт? Жок. Андай эмнеге жабып зарылчылык бар да? Эпидемияга каршы жаап таштабады мурдагы жылы. Мурдагы жылы. Андан бери 3 жыл өтпөдү, 5 жыл өтпөдү. Ошондон бери ачпайт атты, биле билмес, нар жагы да ушундай, мына шоколад базардагы. Мен бүгүн азыр келдим, бирок көрө элекмин. Же мага чейин кылса керек, же дезинфекция кылса бир күндөн кийин байкалат да, мындай жыт-пыты байкалабы сиздерге? Жок, байкалбайт. Качандан бери байкалбайт? Постоянно байкалбайт. Базардагы санитардык тазалоо унутулуп калганын соодагерлер да айтышууда. Мындан улам айрым соодагерлер күркөөлөрүн ачып, күндөгүдөй соодасын уланта берүүнү туура көрүшкөн. Антпесе дем алыш күндүн салык төлөмү да кыскартылбайт. Калап коюп көрсөк деле бул эми антымитер эткен сөз укпайт экен да. Зата калса мына светке 3 сом 10 тиын төлөйбүз. 2,5 сом коммерческий. Светке эми ашык алат. Сен базар жакканды силер төлөйсүңөр дейт. Түндү жабып калат. Ошо айла жок ачышка туура келет да. Ошо күндө эми жабыш кетет. Каласа келип, каласа бирок санден болбойт да. Качандан бери болбой калды? Качандан бери кыйладан бери болбойт. Деген менен борбордук базардын дирекциясы айыптоону четке какты. Айтымында санитардык күн боюнча буйрук 2021 жылдын апрель айында өзгөртүлүп, түшкү саат 11ге чейин деп кыскартылган. Дистанциядан келип өздөрү понедельник күнү ошо 10:30га чейин жасап кетишет. Бул андай жок күндөрү биздин өзүбүздүн жерде жумушчулар, базардын администрациянын бизде баягындай себе турган жагында эмелерибиз бар. Ошо хлоркадан таяр кылып кошуп нормасын, суюктугун даярдап берген. Ошо менен биз өзүбүздүн балдар жасап коюшат. Ошол күнү жандай кесилип, кыркылып, бүт чыгып кеткен темирлерин кестирип, бүт иштер жасалат. Жолдо турабыз дейбиз. Жолдун ямычный иштер жасалат. Ош шаарындагы борбордук базарда 700дөй соодагер бар. Андан сырткары базардын жака белинде 40тай жеке менчик базарлар бар. Санитардык күндө жеке менчик базарлар жабылбайт. Ош мэриясы борбордук базарды шаар четиндеги Жапалак унаа базары тарапка көчүрүүнү көздөп, 36 гектар жерди даярдап баштаганын билдирди. Базарды шаардын так ортосунан көчүрмөйүнчө башаламандык жоюлбайт деген пикирде. Борбордук базарды ошондой эле шаардагы баягы курулуш материалдарын саткан базарларды ошол жака чыгаруу боюнча иш алып барылып атат. Бүгүнкү күндө документтер ошол трансформация иштери аягына чыгып баратат. Эгер ошол толук бүтсө, бардык базарды ошол жака чыгарабыз. Убагында баягы менчиктештирилип, ошол жеке менчикке өтүп кеткен жерлер бар. Ал жерге атайын ушул архитектура тарабынан долбоорлор иштелип, аны баягы этно базарга айлантыруу пландарыбыз бар. Ал боюнча биз Дүйнөлүк банк менен да сүйлөшкөнбүз. Ошто мындан сырткары түштүктөгү эң ири делген Кара суу базарында дагы дүйшөмбү санитардык күн. Ири базарларды бир жумада бир күнгө жаап, дезинфекциялоо коронавирус пандемиясы учурунда башталган. Андан бери санитардык күн деп аталып, тазалоо үчүн жабылат. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош.